Бишкекте Кыргызстандын судьяларынын 12-чи курултайында президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, аймактардагы сот имараттарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу жакшы кабардар экенин билдирди. Судьяларды кызматтык турак жай менен камсыздоо, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу боюнча пландар бар. Мамлекет тарабынан сотторго тиешелүү шарттарды түзүү кадамдары жасалып, камкордук көрүлөт. Бирок судьялар корпусу тарабынан соттордун көз карандысыздыгын бекемдөөгө багытталган чечкиндүү кадамдар байкалбайт. Президенттин айтымында жарандар судьялардын иштерине, сот адилеттүүлүгүнүн акыбалына дагы деле нааразы. Соттордун калыстыгына, иш белгилигине көйгөй түшүрө турган аракеттер жүрүм-турум этикалык нормалардын бузулушу жана терс көрүнүштөр жеке судьянын аброюна гана шек келтирбестен, жалпы мамлекеттин президент катары анын дагы беделине шек келтире турганы айтылды. Өлкө башчы соттордун иштөөсүнө жакшы шарт түзүлүп, материалдык жактан камсыздалган күндө дагы сот системасы ичинен тазаланып, судьялар өздөрү кардиналдуу өзгөрүүлөргө умтулбаса, оңолуш кыйын экендигин кошумчалады. Ооба, судьялык кызмат канчалык оор жана жооптуу экени баарыбызга маалым. Судьялар дайыма чыр-чатактын, талаш-тартыштардын, ал тургай адам өмүрүн алган кырсыктардын, трагедиялардын шарттарында жашаганы айдан ачык, жана мындай кыйынчылыктарга баары эле туруштук бере албайт. Ошондой болсо дагы бул сиздердин өзүңүздөрдүн тандооңуздар. Жашоонун ушундай кыйын, ошону менен бирге ардактуу жолун өзүңөр аныктап тандап алгансыздар. Урматтуу судьялар, мен дагы бир жолу бардыгыңардарга кайрылып, таза иштеп, башка мамлекеттик бийлик бутактарынан көз карандысыз, күчтүү жана ачык айкын сот бийлигин түзүүдө өзүңөрдүн тарыхый миссияңарды так аткарып, олуттуу салымыңарды кошосуңар деген ишеничте экенимди билдире кетейин.